Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Урматтуу эжелер, урматтуу апалар, урматтуу мекендештер, Аллахым баарыңыздардын келген кадамыңыздарга соопторду жазсын. Билип билбей кылган жашообуздагы ката кемчилик, күнөөлөрүбүз Аллахым өзүнүн эбегейсиз болгон мээримине бөлөп кечирген болсун. Жашообузда ислам динине ылайыкташтырып, таза жашап, өзүбүздөн кийин жакшы урпактарды калтырып, жакшы муундарды тарбиялап, болгон биздин жашообуздан, жөндөмүбүздөн аракетибизди берекелүү кылып, Аллахым бүткүл ааламга пайдасын кыяматка чейин уланткан болсун. Баарыңыздарга Аллах Таалам жакшы уул, жакшы кыздарды насип кылып, кыяматка чейин урпаңыздарды уландырып, урпаңыздардан эч качан бейнамаз, бузуку, уятсыз адамдарды чыгарбастан, элине, жерине, динине кызмат кылган чыган инсандарды тарбиялай турган энелерден Аллахым кылган болсун. Кайненесini сыйлаган, келинини урматтаган адамдардан кылсын. Мына бүгүн улуу күндө, улуу чогулушта отурабыз, Аллахымдын тагдыры экен. Улуу урматтуу устазыбыз Максат Ажы Токтомушев келип сиздер менен жүз көрүшүп, акыл насааттарын айтып, болгон суроолоруңузга жооп берип кетиш керек эле, бирок тилекке каршы тагдыр, арабтар айтып коет, ат-тагдыр ядхаку аля тадбир депчи. Кээде тагдыр Кудай Таалам тараптан болгон ченем адамдын кылган пландарынын үстүнөн, иш аракетинин үстүнөн күлүп коет дейт. Yani biz kança kağlasak dağı, Kuday Talam kağlavasa kolumuzdan eşteke gelbeyt degen söz. Hazreti Ali radıyallahu anhu dağı, Peygamberimizin süykümdü inisi, küyo balası, özünün kolundağı çoğuygun şagirdi Hazreti Ali radıyallahu anh aytat, Araftu Rabbi bi fashi azaimi, men dağı özümden Rabbimdi, jaratkan zat Kuday Talam'dın bar ekendiginde tanıgamın, özümdün maksatlarım sına vergendikten ulam deydi. Yani bir maksat koyup, birdeke kılam deydi. Özü güçlü bala olgun. Daçatma Mekke'nin atamanı olgun yaşların arasında. Birdekeni kılam desele maksatına jetpey kalat. Dağı bir nese maksat koyat, al maksat işki aşpay kala veret. Oşondan men paygambar bolgonga çeyin, paygambarыбыз çındıktın çakırığın, agartı işin başlaganга çeyin ele, men Kudaydın bar ekendigine tan alıp başlagam deydi. Oşondan ele ın alıp başlagam, demek bir sırtta sverхъестественная сила, bir güç bar eken. Bir Kuday menin oşo kılgan planlarımды işke aşırбай жатат. Oşonun çeçiminin aldında menin çeçimim eşteke bolбой жатат деп Аллах Тааланы танып баштаганмын дейт да. Ошол сыңар урматтуу туугандар, тагдырга байланыштуу Максат Ажы устазыбыз келе албай калды. Бирөө дайыма капас коюп коюп булбулдарды кармайт экен да. Булбулдардын жагымдуу үндөрүн угуп, жыргап, анан кайра учуруп кое берет экен. Кааласа капаска алып сатат экен. Анан күндөрдүн биринде караса, бая капаска булбул эмес үпү сасык түшүп калыптыр да. Үнү жагымсыз. Аны кармап турган айтат экен, ушунча күндөн бери булбулдун үнүн угуп жыргап жатамын. Эми бир жолу ушу үпү сасыкты урматтап, ушундай эле үнүн угуп койренчи деп отуруп анын кыйкырыгын угуп, анан кийин учуруп ийген экен да. Ошол сыяктуу урматтуу туугандар, бүгүн негизинен Кыргызстан мамлекетинин, Орто Азиясынын булбулу болгон урматтуу устазыбыз келиш керек эле, бирок анын ордуна bir үпү сасык келип калды. Аны дагы чыдап, сиздер чыдагандын, биз сүйлөгөндүн сообун алып кетели иншалла. Алхамдулиллах, Аллах Таала бүткүл ааламды жоктон жаратып, эң бактылуу болсун деп сиз менен бизге ислам динин берген. Дин бул адам баласынын рахат жашоосу. Бүткүл жашоодогу түйшүктөрдөн чыгуунун ыкмасы. Сый урматтын жашоосу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам айткан, инна дина насиха, албетте дин бул башкаларга жакшылык каалоонун аты дин деген. Насихат айтып коюңуз дейбиз го, которгондо ирадатул хайр лил ахарин, башкаларга жакшылык каалоонун атыны насихат деп айтылат. Яни диндин өзү насихат. Мындайча айтканда, динде адам башкаларга жакшылык каалап, башкаларга рахат жеткирүүнүн атыны дин деп айтылат. Демек, дин келсе рахат менен жашайбыз. Жолдошубуз динде болсо бизге рахат гана жетет. Балдарыбыз, кыздарыбыз динде болсо бизге рахат гана жетет. Демек, алар жакшылык каалоо үчүн гана жашайт. Келиндерибиз динде болсо, кайненелерибиз динде болсо, бизге бир гана рахат жетет экен. Курбуларыбыз, досторубуз, кошуналарыбыз динде болсо, сиз менен биз рахат менен жашайт экенбиз. Ата-эне динде болсо, балдарга рахат жетет. Балдар динде болсо, ата-энеге рахат жетет. Өкмөттөгүлөр динде болсо, карапайым элге, карапайым эл динде болсо, өкмөттөгүлөргө рахат жетет. Дин бул жакшылык каалоонун аты, урматтуу туугандар. Ошол дин жашоого келе турган болсо, сиз менен биз эң бактылуу жашайбыз.
Дүйнөдө канча кыйынчылык болуп жатат, кайсы тармактан болбосун, жеке өзүнө байланыштуу коомчулуктабы, үй бүлөлүк кыйынчылыктарбы, мунун баарына бир гана жооп бар. Ошолго байланыштуу сиз менен биз диндин өкүмүнү, көрсөтмөсүнү сактап айтабыз. Ошондуктан башыбызга өзүбүзгө түйшүк үйүп алганбыз. Ошол учурдагы Алланын өкүмү, пайгамбарыбыздын көрсөткөн тартибини тактап аткарбагандык себептен улам гана биз түйшүккө түшүп көздөн жаштар агып жатат. Канча деген энелердин кыйналганы, көз жашынын төгүлгөнү ошо динсиздиктин себебинен гана болуп жатат. Аллах Таала сиз менен бизге бактылуу болсун деп ислам динин берген. Кыйнаш үчүн эмес, абуза эмес, бир жүк эмес биздин мойнубуздагы. Бул сиз менен бизди бир укугубузду чектеп бир нерсеге, түрмө бир жашоосуна салып коюу үчүн эмес. Мисалы инсан, адам баласы өзүнчө бир аалам. Жансыз нерселер өзүнчө бир аалам, өсүмдүктөр өзүнчө бир аалам. Курт кумурскалар, жаныбарлар, суу жандыктары, канаттуулар, жин, шайтан, периште өзүнчө бир ааламдар. Булар эмненин ааламы, эмненин белгиси? Жараткан бирөө бар экендигинин белгиси. Алла белги катары кылып койгон. Мисалы сиз менен биз азыр бул кружканы карай турган болсок, бул стаканды карап туруп түшүнөбүз, демек буну бир жасай турган ишканасы бар экен, бирөө жасаптыр. Же бирөө келип сизге айта турган болсо, ушундай бир торнадо болду, куюм болду, шамал учуп келе жатып, анын арасында темир тезектер учуп бара жатып, анан алардын арасынан бир вертолет пайда болуп туруп, курулуп туруп учуп чыгып кетти десе ишенебизби? Өздөн өзү болду десе, айтабыз, бар мындай түшүңдү сууга айтып бер дейбиз да. Туурабы? Мен акыл эстүү адамбыз дейбиз. Эми акыл эстүү адам болгондон кийин кантип бүткүл ааламды жоктон өздөн өзү эле бар болуп калды дейбиз. Бүткүл аалам демек Алланын бар экендигине, бир экендигине, жападан жалгыз экендигине далил болуп турат. Аллах Тааланын кудуретине белги болуп турат. Ошол белгилердин бири деп Алла айтып атат: "Ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илайха." Ан халака жаратты. Жаратуу Аллага гана таандык. Бүткүл ааламдын илимпоздору, күчтүүлөр чогулуп келсин, бир чаңды жок жерден жарата албайт. Бир кыпындай жерде жаткан бир ыпырындыны жоктон жарата албайт. Жоктон пайда кылуу, бадиус самавати вал ард, асмандар жана жердин ибда кылган зат. Ибда дегени ихраджу шей минал адами илал вужуд бигайри мадда, барлыктан, жоктуктан, жок нерседен, жоктуктан барлыкты пайда кылып, жана ошол барлыкка нерсени үлгүсүз эле, нерсесиз эле жоктон пайда кылгандын атыны ибда деп айтат. Асмандар жана жер, анын ортосундагы бардык нерсени Аллах Таала эч бир үлгүсүз, эч бир нерсесиз Аллах Таала жоктон барлыкты пайда кылып, ошонун баарын жоктон пайда кылган зат Аллах, жападан жалгыз. Ан халака жаратты, эмнени? Лакум, эркектердин пайдасы үчүн, азважан мин анфусикум азважан, өзүңөрдүн бөлүгүңөрдөн жубуңарды жаратып берди дейт Аллах Таала. Бул аятты изилдей турган болсок, Куран чечмелөөчүлөрдүн ойлоруна, сөздөрүнө кайрылсак, мин анфусикум, Алла эмне деп атат? Эркектердин бөлүгүнөн аялдарды жаратып бердим дейт да. Бул сөздү эмнеге айтты? Анткени баарыбыз билебиз, тарых буга далил, күбө. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбарчылык менен ислам динди алып келген учурда эми суроо боло берет, бул кыяматка чейин суроо болот, эмне үчүн бул Куран араб тилде түшкөн, эмне үчүн пайгамбар араб болот, эмнеге кыргыз эмес? Туурабы? Эгер кыргыз болгондо ошол эле суроону арабтар бизге бермек да. Бул суроодон кутулбайсың, бул суроо сөзсүз болот. Бир улуттан чыгыш керек да, бир жерде пайда болуш керек адамчы. Баардык улут бир эмес да. Эмне үчүн араб тили өзгөчө тандап алган? Себеби араб тилиндей башка тил жок. Буну моюндаш керек. Араб тилдин баалуулугундай, байлыгындай, анын ичиндеги эрежелердин көптүгү бир сүйлөмдөн толук таамай бир маанини чыгарып, ошондон бир законду алып чыкканга ыкмалар башка тилден мындай нерселер чыкпайт. Аллах Таала арабтардын арасынан бирок бүткүл ааламга, бүткүл улутка, бардык адам затын, адам баласына, эркек аялдын баарына пайгамбар кылып Мухаммад саллаллаху алейхи саламды жөнөткөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам пайгамбар болуп, элчи болуп, өзүнүн жоопкерчилигин баштаган учурда, замананы бардыгыбыз билебиз, аялдарга такыр кадырбак берилбей калган болчу. Аял затына, эң улуу болгон, асыл болгон энелерге аял затына эч бир даража жок эле. Тура Азирети Умар, чоң-чоң мөмин деген адамдар өздөрүнүн кыздарына арданып,
тирүү эле белин сындырып көмгөн учурлар болот эле. Ошондой деңгээлдеги жашоо мамиле болуп калган да. Арданат эле, төрөлүп калса арданат эле. Жөн эле мисалы боюнда бар эже өтүп баратса карап, экөө талашып эле кетсе ортодо мелдешип, бул уулбу кызбы барып эле ачып көрө берет эле өлтүрүп коюп. Эмне үчүн деген суроо пайда болот да. Буну билебиз, бирок эмне үчүн ушундай кылчу? Себеби арабтардын ишеними боюнча эркек адамзаты, эркектер булар өзгөчө асыл жаратылыш, ал эми аял заты булар өзгөчө бир кор жаратылыш деп түшүнөт болчу. Мисалы чымын учуп кетсе өлтүрүп койсоңуз эч нерсе эмес да. Ал кимдин үй бүлөсү эле, эмне эле, кандай өлтүрүп койдуңуз болду да. Ошол сыяктуу эле аял затына да ушундай мамиле кылышат эле. Башка жаратылыш деп түшүнгөн да. Ошону Алла айтып атат. Ошол ишенимди жок кылып, аялдардын өз деңгээлине коюп, ан халака лакум мин анфусикум. Эркектер өзүңөрдүн ичиңерден биз аялды жаратканбыз деп атат. Бул жөн жаратылыш эмес. Ой эркек сени мен топурактан жаратканмын. Аллахтын алдында жаралгандардын ичинен эң шарапаттуу, эң кереметтүү болуп жаралган, сыйлуу болуп жаралган бул жаратылыш, бул адам баласы болуп эсептелет, инсан болуп эсептелет. Эң сыйлуу бул инсан, адам баласы. Мисалы ислам шариятында чочко менен адамдын маселеси көп жерде чогуу бирдей жүрөт. Чочконун терисини канча ашатсаңыз иштетсеңиз болбойт, нажас. Ошондой эле адамдын дагы терисини ашатып туруп иштетсе болбойт. Чочкону сатса болбойт. Себеби бааланбайт. Ислам ага баа бербейт. Баа коюлбагандан сата албайсыз. Ошондой эле адамдын бир дагы бөлүгүнү сатса болбойт. Чачы болобу, тырмагы болобу, өпкөсү болобу, каны болобу, адам баласынын деле эч бир бөлүгү сатылбайт, адам деле сатылбайт. Азат болсо. Сатылбайт. Эмне үчүн? Себеби чочко өтө кор болгондуктан, нажасат болгондуктан турушу менен, ал эми адам баласы өтө сыйлуу болгондуктан буга баа коюлбайт, бул сатылбайт, буну тырмагы жерде тебеленип калбайт, өрттөлбөйт, көмүлөт, сый мамиле көрсөтүлөт. Эмне үчүн? Адам жаратылыштын ичинен эң асылы. Жаратылыштардын ичинен эң асыл, эң кадыр бартуу нерсе бул адам баласы. Алла ошону айтып атат: "Ой, эркектер, мен силерди топурактан жараткам, адам атаңарды. Ал эми аял затыны, обо энебизди, Хава алейхиссаламды, обо энебизди мен силердин өзүңөрдүн асыл болгон адам баласынын бөлүгүнөн мен жаратканмын" деп атат. Буну башка жаратылыш деп түшүнбөгүлө силерди. Мин анфусикум, өзүңөрдүн, эркектердин өзүнүн бөлүгүнөн алып туруп жаратканмын. Адам алейхиссалату вассалам бейиште жаралды. Бейиште болгон наз неамат, жыргалчылык, Алланын түзмө-түз кудраты мутлака, Алланын түзмө-түз кудретинен пайдалана турган жашоо. Ал жерде себеп жок, причина жок. Каалайсыз болуп кала берет. Чарчабайсыз, картайбайсыз, оорубайсыз, кайгыга батпайсыз, коркунуч жок. Түбөлүктүү болгон кененчилик, молчулук, жаштык, рахат ушундай жыргалчылыктын ичинде Адам алейхиссалам жашап атат. Бирок жүрөгүндө бир нерсе жетпей атат. Жүрөгүндө кыжалатчылык. Бейиш дагы бейиш эмес да. Жүрөгүндө бирдеке жетпей аткандай. Анан Алла даанышман зат, билүүчү зат эмне кылды? Адам алейхиссаламды уктатып, негизи бейиште уйку жок. Уктатып коюп, кадимкидей жүрөк тарабы ачып, кабыргасыны алып, ошол кабырганын бөлүгүнөн аял затын обо энебизди Аллах Таала жаратты. Бул илим тараптан дагы далилденген. Эркектин сөөктөрүнүн составтары, курамы башка-башка. Мисалы санынын сөөгү менен башынын сөөгү дал келбейт. Курамы башка. Колдун сөөгү менен мисалы кабыргасынын сөөгү дал келбейт. Курамы башка. Бирок аял затынын баштан баштап бутуна чейинки сөөгүнүн курамынын бардыгы эркектин кабыргасынын курамы менен бирдей. Яни кабыргадан алып жаралган экендиги бул илим тараптан деле далилденген. Аллах Таала кабыр эмне үчүн жүрөктү турган бөлүктөн алып туруп, жүрөктү сактап турган жерден алып туруп, жүрөк сактаган кыйшык кабырга барго. Ошол жерден жаратты да эмнеге? Анткени ошо жүрөгкө байланыштуу сезимдердин бардыгын сактай турган, ошонун баалуулугун чыгара турган бул аял заты болот. Аял заты болбой турган болсо, эркектин ички сезими бузулат, өлөт, ташбоор болот, башка болот, түңүлөт, жок болот, чөгөт, ал сезимдери жок болот. Иманын сактай турган, негизги адамдын ички баалуулугун сактай турган бул аял заты болуп эсептелет. Эгерде баштын сөөгүнөн алганда, аял анда башка чыгып алмак дейт. Буттун сөөгүнөн алганда, анда тебеленип калмак дейт, кадыры болбой калат эле. Жүрөккө жакын болсун, жылуу болсун, ошон үчүн Алла субханаху ва таала жүрөктүн алдындагы болгон органдан алып туруп, дене мүчөдөн алып туруп, анан Алла жаратты. Кыйшык кабыргадан жаратты. Жаратып берди. Азважан, кимди жараттым дейт Алла? Хадиматан, хаббазатан.
Өзүңөрдүн эркектер, өзүңөрдүн ичиңерден эле биз жараттык кимди? Азважан. Силердин жубуңарды жаратып бердим. Жубуңарды. Нан пиширип бере турган кулуңарды эмес. Кийим жууп бере турган гана бир адамды эмес. Силердин үйүңөрдөгү тазалыкты карап бере турган бир кызматчыны эмес. Бала чака эле тарбият кылып бере турган бир тарбиятчыны эмес. Ал гана эмес. Ар кимдин өзүнүн жашоодо милдети бар. Бирок негизги менин алдымдагы аял затынын деңгээли азважан, жубуңар. Сен кандай болсоң, эркек кандай болсо, аял деле ошондой эле Алланын алдында тең укукка ээ болгон. Кызматы башка. Кызматы башка, жашоодогу ролдору. Бирок Аллахтын алдында пенде болуу жактан экөө тең бирдей болгон жубуңарды мен жаратып бердим деп. Яни кандай эле эркектин көңүлүнө кыяматта жооп бересиң, эркек менен болгон мамилеге жооп бересиң, ошондой эле аял затына дагы бирдей эле жооп бересиң, сенин жубуңарды барабарыңарды жаратып бердим. Эмне үчүн жараттым? Литаскуну илайха, ошол аялдар аркылуу тынчтык табууңар үчүн. Ва халакнакум азважа, биз силерди жуп-жуп кылып жаратканбыз дейт Кудай Таала. Жалгыздык Кудайга таандык деп коебуз. Яни эркек аялсыз, аял эркексиз жашоо өткөрө албайт. Экөөңөрдү жуп кылып жаратканбыз, бири-бириңерге муктаж кылып жаратканбыз, бири-бириңерди толуктоочу кылып жаратканбыз, жардамчы кылып жаратканбыз. Бир жолу бир жерде сүйлөшүп атсак, бирөө менен ажырашып кетиптир, анан сөздөн сөз чыгып, маектешип отурсак айтып калды, ошо сөздөр мурда айтылганда кана эле дейт да. Баш кошконго чейин, никелешкенге чейин айтылса өтө жакшы болмок дейт. Анан мен айттым, эми сиз баш кошор алдында бир акыл насаат сөздөр айтылганбы сизге дедим да. Турмуш эмне, каяка баратасың, эмнеге кадам коюп атасың? Сөздөр болгонбу десем, ооба болгон дейт. Буну тактаганбыз дейт. Аялыма жеңелери тарап айткан, сиз эми баргандан кийин ал үйдө бош келбеңиз деп айтыптыр дейт. А менин досторум айткан, аялды башынан кармаш керек деп айткан дейт. Ошентип эки оппозиция бул жакта, бири-бири менен тирешмей, үйдөгү бийликти алдырбаш керек. Ошентип олтуруп, акыры барып туруп анан кийин ажырашууга келдик дейт да. Яны бул подкаблучник болуп калды, бул буга баш ийип калды, кызмат кылып калды деген маселе жок. Нике деген нерсе эмне? Нике дегенде мааниси урматтуу тууган, мурда кыз өзүнүн жашоодогу жоопкерчилигин аткарам деп жүргөн, бала өзүнүн жашоодогу жоопкерчилигин аткарам деп жүргөн. Анан экөө келип туруп баш кошуп калды. Баш кошкондон кийин эмне кылат? Бири-биринин жоопкерчилигин аткарууга бири-бирине көмөктөшөт, ошонун аты нике. Бири-бирине жардамдашат. Мухаммад алейхиссалату вассалам жашоосу ошондой эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды туурасында Айша энебизден сураганда, үйдө эмне кылат эле десе, кана фи михнат ахлихи, үйгө келип, үйдөгүлөр эмне жумуш кылган болсо, ошо жумушка кол сунуп, ошого жардамдашып жумуш кылып кетет эле. Үйдө жубайлары, аялдарынын уммахатул муъминин ал-мутаххара милдет эмне болгон болсо, ошол милдеттерди аткаруу үчүн, жоопкерчиликти аткаруу үчүн пайгамбарыбыз аялдарына жардамдашат эле. А пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жоопкерчилиги жашоодо эмне милдети бар? Милдетин аткарыш үчүн аялдары пайгамбарыбызга жардамдашат эле. Негизги нике деген ошол бири-бирине көмөктөшүү, жашоодогу жоопкерчиликти аткарыш үчүн бири-бирине жардамдашсын. Ошонун аты, ошонун хуласасы нике болуп эсептелет. Кудай Таала эмнеге никеге буйруган? Нике дегенде максат жанагы баягы молдекенин алдына отуруп эле кабыл кылдым, тапшырдым деген эле процесс эмес. Балким ошо никеге байланыштуу өкүмдөр, ким кимге турмушка чыга алат? Кандай негизде турмушка чыгат? Кантип турмушка чыгат? Чыккандан кийин эмне болот? Кимдин канчалык жашоодо милдети бар? Кимдин ролу кандай? Кантип бала чака дүйнөгө алып келинет? Аларды кантип тарбияланат? Кандай мамиле кылынат? Туугандар кандай? Жаттар кандай? Кийим кандай? Ошо никеге байланыштуу өкүмдүн баардыгы ахкамун никах. Никенин өкүмдөрү эмне үчүн десе, бул адам затын сактап калуу үчүн Кудай Таалам нике өкүмдөрүнө буйруган. Никенин укугу сакталса, адам сакталат. Никенин укугу сакталбай эле дүйнөгө балдар келе бере турган болсо, перзент келе берсе, муун улана берсе, анда майыптар төрөлүп баштайт. Поколение тиранов, ички дүйнөсү мыкач болгон, мээримдүүлүк сыпаттан алыс болгон, адамдык касиеттерден алыс болгон, айбан касиеттүү болгон адамдар, муундар чоңоюп баштайт. Эгер никесиз эле кете турган болсо, никенин укугу сакталбаса. Нике менен Аллах Таала адам баласыны сакташ үчүн никеге буйруган. Нике менен адам сакталып калат. Макул, нике менен адамды сактайбыз, бирок никени кантип сактайбыз? Дүйнөлүк статистиканы карай турган болсок, анда баш кошконго караганда ажырашуулар көбүрөөк. Никелешкенге караганда, турмушка чыкканга караганда ажырашып аткандар көбүрөөк. Рахат алып сүйүнүп атканга караганда өкүнүп аткан, кайгырып, урушуп, жаңжалдашып аткан үй бүлөлөр көбүрөөк.
Кантип анда сиз менен биз никени сактап калабыз? Красота спасет мир дегендей, дайыма сулуу болуп жүрсөк биздин никебиз сакталабы? Же дайыма ден соолуктуу болуп жүрсөк эле никебиз сакталып калабы? Же дайыма бай болуп эле жүрсөк никебиз сакталып калабы? Эмне болгондо уул кыз эле төрөп бере берсе эле нике сакталып калабы? Нике сакталуу үчүн эмне кылыш керек? Ислам дини эмнеге буйруган? Ислам дини, урматтуу эжелер, апалар, никени сактоо үчүн адеп ахлакты оңдогонго буйруган. Кулк мүнөздү оңдогонго буйруган. Мамилени дурустаганга буйруган. Мамиледеги динди жашоого алып келүүгө буйруган. Себеби байлыкка болгон муктаждык бул убактылуу болот. Жашоодо убактылуу муктаж болосуз. Байлыктын маселеси убактылуу козголуп турат үй бүлөдө. Сулуулукка болгон муктаждык убактылуу болот. Азыр өзгөчө 21-кылым түрдүү сулуулукка кирип алсаң боло турган заман, убактылуу напсы кумар учурунда эле. Бирок бири-биринин мамилесине дайыма муктаж. Бири-биринин мамилеге дайыма муктаж. Уяттуулук, жөнөкөйчүлүк, сабырдуулук, шүгүрчүлдүк, ыймандуулук, каниеттүүлүк, бул сыпаттарга, бул мүнөздөргө биз дайыма муктажбыз да. Ар бир көз ирмемде муктажбыз. Bir alım bolgon Kudayдын кудурети менен сырткы сулуулук берилген. Сулуу болгон сырткы көрүнүш. Өзү деле алым, ички дүйнөсү деле таза. Аялы эми тагдырга жараша сулуулук эч бир нерседе максат эмес да туугандар. Сулуулук эч бир нерседе максат эмес, камалат эмес, толуктук дагы эмес алчы. Аябай сулуу, жакшы, мисалы брендовский туфли кийип алдыңыз. Бирок сиздин туфлиңиз аябай сулуу болгон менен бирок бутуңуз анын ичинде батпай кысылып жүрөт да. Же каблык кийип алып, ал жактан сиздин сөөктөрүңүз өсүп кетип, бияка өсүп жүрөт. Ооруп, кыйналып, картайганда кыйналып жүрөсүз. Же болсо үшүп жүрөт. Сулууну кийип алгансыз, бирок бутуңуз үшүп алып тоңуп отурасыз да. Пайдасы жок ал нерсенинчи. Сулуулук эч бир нерседе максат эмес. Аны көздөлбөйт. Тыкан, таза жүрүлөт. Бирок сулуу болуп эле кетейин деп аны максат кылып алмай жок да. Аял эми сулуу эмес экен, тагдырга жараша, бул Кудайдын чечими, ата энеге жараша эле бир берип атат, кандай эле кийимди кийесиз, эскиргенде чечесиз, денебиздеги убактылуу берилген бир учур келет, бул жок болот. Алымдар айткандай, адамда 3 нерсе бар, 3 нерсеге тийиштүү. Биринчи, Кудай таалама тийиштүү, бирок биз көтөрүп жүрөбүз. Экинчи, жерге курт кумурскага тийиштүү, биз көтөрүп жүрөбүз. Үчүнчү, өзүбүзгө тийиштүү, биз аны чогултуп жүрөбүз. Кудай таалама тийиштүү нерсе эмне? Бул биздин жаныбыз, рух, нафс. Жан чыгат, келет. Ясалунака ани рух. О Мухаммад, сенден рух боюнча, жан боюнча адамдар көп сурашат. Яни келип пайгамбарымыздан 3 суроо берилген болчу. Жан боюнча сенден сурашат. Сен айткын бул Кудай тааламдын, Роббимдин бул амры, буйругу, өкүмү деп айткын. Жана силер ал тууралуу бир аз гана илим берилгенсиңер. Мына жанды изилдей албайбыз да. Изилдөөнүн дагы кажети жок, себеби Кудай таалам Кур'ан-ы Каримде жан тууралуу бир аз гана биле аласыңар, терең кире албайсыңар деген. Эмне үчүн жан, эмнеден турат, курамы эмне үчүн тирүү, эмнеге өлүү, буну изилдей албайт экенбиз да. Ушунчалык билди, мисалы салмагыны билди. Тирүү менен өлүктүн ортосунда кандайдыр бир айырмачылык болот экен, демек жан бул салмактуу нерсе экен. Бирок эмнеден турат, денелүүбү, денесизби, буну эч ким изилдей албайт. Куранда Алла буну чектеп койгон. Бул менин буйругум деген. Мен буйрук менен буйрук бергенде жан салынат, буйрук бергенде жан чыгып кетет. Демек жан кимдики экен? Кудай тааламдык экен. Бул биздики эмес. Биз буга ээ эмеспиз. Экинчи, биз көтөрүп жүргөн нерсе, бирок курт кумурскага, жерге жем боло турган нерсе, бул сиз менен биздин денебиз, урматтуу эжелер, апалар. Канча сулууланбайлы, канча өзүбүздүн денебизге мээнет кылбайлы, бирок учур келет, бул денени дагы курт кумурскага, жерге тапшыра турган учур келет. Бир падыша өзүнүн бийлиги менен, байлыгы менен сыймыктанып, өзүнүн шаарыны кыдырып жүрсө, алды аркасында аскер, кызматчы кыздар, башкаларды ээрчитип койгон. Элдер таасирленип атат, жол ачкан, жол ачып, шыпырган, жол шыпырып, килем салган, килем салып. Өзүнүн сыймыктанып баратса, бир жаш жигитти караса, аны менен иши жок, өзүнүн жумушу менен өзү алек, эч бир таасирленбейт да. Анан карап туруп айтат, ой жигит дейт, сен мени тааныбайсыңбы дейт. Десе айтат, тааныймын дейт, кайра жумушун кыла берет. Анан ачууланып кетип, кандай адепсиз деген бала деп, атты чабып келип туруп алдына ийилип туруп айтат, таанысаң киммин мен дейт. Киммин мен сен таанысаң дейт. Карап туруп айтат, сиз дейт. Бир учурда атаңыздын белинде жаткан бир тамчы суу элеңиз дейт. Азыр турган 90-100 килограмм кан, ириң, дин, нажасаттын бир кабысыз, бир чыптасысыз дейт.
Жана бир күнү курт кумурскага жерге жем боло турган байкуш бир Алланын махлугусуз дейт да. Десе ошол жерден анан ыйлап ийет падыша. Ыйлап анан элине кайрылып айтат: "Бириңер да мени таанып апсыңар. Чындыгында мен ким экендигимди ушул жаш жигит аңып билди" депчи. Ошосуңар урматтуу туугандар, бул адам баласынын денеси бир күнү жок боло турган нерсе. Өзүбүздүк эмне? Жан чыгып кетти. Жене чирип жок болду. Биз эмнени алып кете алабыз? Эмне үчүн дүйнөгө келдик? Энемдин курсагынан келдим базарга, бир кепин алып кайттым мазарга деген сымал, эмнени алып кете алабыз биз бул дүйнөдөн? Дүйнөдөн алып кете турган нерсебиз сиз менен биздин амалдарыбыз. Кепинде чөнтөк жок, бир нерсени алып кете турган. Бирок бир чөнтөк бар, ал адамдын ички дүйнөсү, жүрөгү. Жүрөгүбүз канчалык таза болсо, канчалык мээримге толгон болсо, канчалык элге жакшылык каалоо болсо, канча ошол сезимдердин негизинде денеден жакшы иштер, жакшы кыймыл аракеттер чыккан болсо, жакшы мамилелер болгон болсо, ошону түбөлүккө өзүбүзгө алып кетебиз. Биздин дүйнө жана акыретибиздин оңолуубуз, дүйнө жана акыретибиздин бузулуусу бул биздин амалдарыбызга түзмө-түз таандык, андан башка нерсеге эмес. Биз кандай күндөрүбүз, түндөрүбүз өтүп атат, ошого жараша багланабыз Кудайымдын алдында. Амалыбызга жараша багланабыз. Амал негиз. Кайсыл учурда кандай амалдарды кылыш керек? Эгер ошолорду сиз менен биз жашообузда сактап жүргөн болсок, анда ошо менен Алланын алдында багланабыз да. Эми аялы сырткы көрүнүшү жок экен да. Анан бир канча жыл чогуу жашайт. Улгайып калгандан кийин бир күнү кемпирине карап айтат: "Эй кемпирим" дейт. "Кудайым буйруса, экөөбүз тең бейишке киребиз" дейт. Десе анан кемпири карап: "Эмнеге сиз бизди бейиштик деп чечим чыгарып атасыз?" десе айтат: "Анткени жараткан зат Аллах Таала сабыр кылгандарга жана шүгүр кылгандарга бейишти убада кылган. Сен мени карап сулуу болгонума байланыштуу ушунча жылдан бери Кудайга шүгүр кылып келатасың, мне повезло дегендей кылып. А мен сени карап сабыр кылып келатамын. Кудай буйрса сен шүгүрдүн берекетине, мен сабырдын берекетине бейишке киребиз" деген экен да. Мен сага чыдап келатамын депчи. Ошо сыяктуу урматтуу туугандар, ушул жашоолор керек адамдын никеси сакталып туруу үчүнчү. Ушул сыпаттар керек бизге. Сабырдуулук керек, шүгүрчүлдүк керек. Сабыр деген субханалла, ушунчалык баалуулук ислам дининде. Мисалы бизде айтып коебуз, сабырдын түбү сары алтын дейбиз да, туура? Эл макалы. Куран эмне дейт? Инналлаха ма'ас-сабирин. Албетте Аллах сабырдуулар менен биргеликте дейт. Сабырдын түбү алтын эмес, сабырдын түбү Аллахтын өзү дейт Курандачы. Аллага жетесиңер дейт. Алланын жардамы силерди коштоп жүрөт. Бардык амалдарга Кудай Таалам периштелерге ченеп туруп сообуну ченемдүү деңгээлде бере турган болсо, бирок сабырга келгенде Алла айткан: "Иннама юаффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб". Албетте сабыр кылган адамдар өз ажыр сыйлыктарын эсепсиз алат деген. Эсепсиз. Аны Алла Кудайым өзү билет канча сооп бериш керек экен. Себеби ошондой деңгээлдеги кыйын амал. Бир жолу Абизар Гифари деген радиаллаху анху бир сахаба. Гифар урусунан болгон. Аслам, Гифар деген Мадинадан алысыраак жерде жашаган адамдар. Табукка кетип аткан жолдо жайгашкан жер. Бир аз каракчылык менен жашаган мурда исламга чейин. Катуу мүнөз болгон. Анын мындай фатвасы өтө катуу болгон, кечилдикке жакын болгон. Ошо сахабага Пайгамбар алейхиссалам айтып калат. Алдын ала: "О Абузар, мен өткөндөн кийин меккеликтер, мединалыктар сени баткырбаса, сен эмне кыласың" дейт. Ал десе айтат: "Мен Шам мамлекетинен чыгып кетем" дейт. Жакшы экен. Шам мамлекети сени баткырбаса эмне кыласың? Айтат: "Кайра Мединага келем". Мединалыктар баткырбасачы десе кылычын көтөрөт, анда бул дейт. Анда кылыч ташам дейт. Десе айтат: "Сабыр кылгын" дейт. Сен сабыр кылгын. Десе качанга чейин сабыр кылам десе, "Хатта талкани", мага жолукканга чейин сабыр кылгын дейт да. Биз айтабыз го, сен чыдап атам, мен качанга чейин чыдайм, сабырдын да чеги болот да дейбиз го. Бирок Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Сабырдын чеги жок" дейт. Өлгөнгө чейин сабыр кыласың. Өлгөнгө чейин чыдайсың. Сабыр деп эмнени айтат? Сабыр деп кыйынчылыкка чыдоонун мааниси эмес. Кыйынчылык келген учурдагы Аллахтын өкүмүн, пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткаруунун атыны сабыр деп айтат. Ва иннахума яттaqi ва ясбир. Иннахума яттaqi ва ясбир. Фа инналлаха ла юди'у ажрал мухсинин. Албетте ким Юсуф пайгамбардын айткан сөз.
Качанда кудук ыргытылды, бир туугандар аны өлтүрөм деди, башка болду, сатылды, кул болду, жала жабылды, толтура маселелерден өттү жашоосунда. Кыйынчылыктардан өттү. Анан Кудай Таалам даражага жеткирди. Өзү Мисирдин чоңу болуп калып, казынанын чоңу болуп, аны өлтүрөм дегендерин баары бир тууган, 11 тууганы кол астына келген учурдагы айтып аткан сөзү албетте ким таква болсо, сабыр кылса, Аллах Таала жакшылык кылуучулардын ажыр сыйлыгын эч качан текке кетирбейт деди. Мындайча айтканда мунун баардыгы ушул амалымдын натыйжасы деди. Сыйлуу жашоо, жакшы перзент, жакшы бактылуу үй бүлө, бул баардыгы таквачылык, сабырдын натыйжасы. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Biz алардын ичинен элдерге жол башчы боло турган мыкты адамдарды биз пайда кылдык. Качанда алар кыйынчылыктарга сабыр кыла беришкенде жана биздин айткан сөздөрүбүзгө жүрөктөн толук ишенип турушканда. Жүрөктө болгон иман, якин менен, толук ишеним менен жашоого келген кыйынчылыктардын баарына сабыр кыла бергенде биз аларды жашоон жол башчы боло турган адамдарды кылдык. Балдарынан, кыздарынан, өздөрүнөн ушундай адамдарды биз тарбиялап чыгардык дейт. Yani sabır, урматтуу туугандар, бул жашоодо өтө чоң керектүү сиз менен биздин баалуулугубуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам исламдын башында Жебраил деген периште адам келбетинде келип туруп, пайгамбардын тизесине тизесин коюп туруп айтты: "Мал иман я Расулаллах". О Аллахтын элчиси, иман деп эмнени айтабыз? Десе пайгамбарыбыз айтты: "Ал иман ан ту'мина биллах", Аллага иман келтиришиң, ба жети нерсени айтып берди. Пайгамбарлар иман келтиришин, китептерге иман келтиришин, тагдырга иман келтиришин, жакшы жаманды Алладан деп билишиң, өлгөндөн кийин жашоого иман келтиришиң деп пайгамбар айтсам имандын негизги түркүктөрүн айтып берди, аркандарын айтты. Ушул эле суроо, иман эмне деген суроо, бул исламдын башында болуп атат да. Пайгамбарыбыз Меккеде 13 жылдан Мединага көчүп барган. Мединада өмүрү аяктап калган учурда Амр ибн Абаса радиаллаху анху деген сахаба келип, пайгамбарыбыздан ушул эле суроону сурап калды. Мал иман я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, иман деген эмне? Десе, пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол эле суроого башкача жооп берип атат. Ас-сабру вас-самаха, иман деп сабыр кылууну жана кечирип коюуну иман деп айтабыз деди. Бир суроо, жооп башка болгон. Ошол эле суроону берген Меккеде мал ислам я Расулаллах, ислам эмне деп Жебраил периште сураганда, пайгамбарыбыз айткан ислам дегени бул күбөлүк беришиң келимеге, намазды тургузуң, зекет берүү, Рамазан айында орозо кармооң, күчү жеткендерге ажылык кылуу деп 5 нерсени санап берген. Ислам эмне дегенде. Ошол эле суроону ислам аяктап калгандан кийин Амр ибн Абаса радиаллаху анху сураганда пайгамбарыбыз айткан: "Итаамут таам ва линул калам", ислам эмне десе тамак жедирүүң жана жумшак сүйлөөң деп айткан. Мындайча айтканда исламдын максаты бир суроо эки түрдүү жооп болуп атат да. Түшүнүп атабыз да. Бирок исламдын башы, исламдын аягы болуп атат. Эмне үчүн мындай болгон? Анткени Аллахтын максаты, исламдын максаты адамды кулк мүнөзгө жеткирүү. Намаздын Аллага эч кандай кереги жок. Орозоңуздун Аллахтан эч кандай кереги жок. Зекетиңиздин эч кандай кереги жок. Зикир Кур'ан эч кандай кереги жок Алла. Ин ахсантум ли анфусикум. Жакшы иш кылсаңар өзүңөргө жакшылык кылдыңар дейт Кур'анда. Булар эмне үчүн? Адамдык касиетке жеткирүү үчүн, кул мүнөзүн оңдоо үчүн, мамилесини оңдоо үчүн Аллах Таала ушул өкүмдөргө, ушул буйруктарга буйруган. 5 жолу кайра намазга чакырат. Адашып кетпе деген мааниде. Дүйнөгө кирип кетпе, бузулуп кетпе деген мааниде. Менден алыстап кетпе деген мааниде. Эрте менен турдуң, хайя алас-сала, хайя алас-сала. Аллаху акбар, Алланын алдына турасың. Я Алла, кечир, мен сени пендеңмин. Сен айткандай жашаш керекмин. Дагы дүйнө, башка нерсе, бала чака аралашып кеттиңиз. Кайра чакырат пешинде, кел кайра пендем, кайра максатыңа келип ал. Байып кетсеңиз, кембагалдарды кара, кааласа мен сени да ушундай кылып коймокмун. Каяка текебеленип баратасың, кайрымдуулук кыл. Зекетиңди бер, садакаңды бер, жардамыңды бер. Өтө чоң ката түшүнүк, тапкан байлык бардыгы эле автоматтык түрдө менин ээлигиме гана өтүп калып атат деген. Жок, сиздин тапкан байлыгыңызда толтур адамдардын акысы турат. Ата энеңиздин акысы турат, бала чакаңыздын акысы турат, муктаж кошунаңыздын акысы турат, туугандардын акысы турат, зекет турат, башка турат. Алган эле бардыгы эле сизге гана иштетилиш үчүн эле негизделип берилген эмес. Бир суроо эки түрдүү жооп да. Себеп урматтууган, демек ислам дини сиз менен биз ошо кулк мүнөзүбүздү оңдош үчүн келген дин. Пайгамбар саллаллаху өзү ачык эле айтып атат: "Инни бу'иссилу тамима макаримал ахлак". Мен жөнөтүлгөнмүн. Менин келген максатым эмне?
Muhammed aleyhisselam, men jönөтүлгөнмүн кулк мүнөздөрдүн сыйлуу, кулк мүнөздүн туу чокусун толтуруш үчүн. 360 кулк мүнөз бар. Макаримул ахлак деп коет, жакшы кулк мүнөздөр, сыйлуу кулк мүнөздөр. Ошол мүнөздөрдүн баардыгын толуктоо үчүн мен жөнөтүлгөнмүн. Пайгамбар алейхиссалату вассалам адамдыкта толук уникалдуу, сиз менен бизге үлгү. Кулк мүнөздүн баарын эң бийик деңгээлде көрсөтүп кеткен. Эч бир адам жок, бир да пайгамбар жок. Мухаммад алейхиссаламдай кулк мүнөзгө ээ болгон. Толук кулк мүнөздү көрсөтүп кетти. Демек сабыр. Аллаху акбар. Зайнаб радиаллаху анха окуясы эске түшүп кетти. Сабырдуулукта. Hazreti Zaynab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kızı bulgan. Çoğun kızı. Zaynab, Rukayya, Ummu Kulsum, Fatima. 3 balası. Zaynab radıyallahu anh peygamber bulganга çeyin Abul As ibn Rabi' degen sahaba gelip kolunu sırap geledi. Peygamber bollek. Peygamber sama aytat, "Maqul, walakin hatta asta'zinuha." Koya turumuz, men ruhsat surayın. Abul As jakşı paradisine bala, jakşı bala. Үй бүлөсү жакшы үй бүлөдөн. Макул сага турмушка бергенге мен разымын ата катары. Бирок кызымдын көңүлүнү сурап көрөйүн дейт. Ушул жерден бир маселе, демек кыздын көңүлү болбогон адамга ата энеси чыгара албайт мажбурлап. Көңүлү менен чыгыш керек. Бизде Кыргызстанда өзгөчө ушуга бир аз тетирирээк мамиле кылабыз да. Мисалы, балабызга келин издегенде келиндин маселесини өтө жакшы карайбыз. Бардык рентгендерге, МРТге түшүрүп, келиндин жакшы келин келишини талап кылабыз да. Бирок кызыбызды узатып жатканда, турмушка берип жатканда, мунун бир аз күйөө балага көңүл бошураак, салкыныраак мамиледе карап туруп, бирок негизи кудаларды, кудагыйларды жакшы карайбыз да. Өзүбүздүн напсыбыздын кызыкчылыгы. Келин келсе биздин үйгө кызматчы болуп келет, ал жакшы адам болсун, тууганчылык аяк биягы да макул эми. Жөнөкөй болсо деле мейли, кембагал үй бүлөдөн болсо деле мейли. Бирок келин жакшы алып келе бер балам. Себеби сизге кызмат кылат. А кызыбызды узатып аткан учурда биз ким менен мамиле кылабыз? Кудалар менен мамиле кылабыз. Куда жакшы болсун, бала канча деле эми жакшы болуп кетет эми буйруса. Оңолуп кетет буйруса. Даватка чыгып алат. Туурабы? Өзүбүздүн кызыкчылык да. Бирок ислам дини тетирисин айтат. Hazreti Ayşe энебиз айтат: "Ан-никаху риккун, фальяндур ахадукум айна ядау ракиқатаху, кариматаху." Нике кызды турмушка узатуу бул кулчулук дейт. Кулчулукка берүү, кул кылуу бирөөгө. Ошондон силердин бириңер кимге өзүнүн кызын узатып атканын, кул кылып атканын жакшылап карап туруп анан берсин дейт. Хасан Басри рахимахуллахудан келип сураганда, мен кызым бойго жетип калды, кимге турмушка берейин десе айткан, Кудайдан коркконго берген. Анткени Кудайдан корккон бала эгерде жакшы көрүп калса, аны сыйлайт. Эгерде маселеси экөөнүн көңүлү келишпей калса, мүнөзү дал келбей калса, анда зулумдук кылбайт деген. Шариаттын негизинде маруф менен мамиле кылат деген. Ошондон урматтуу туугандар, кызды узатканда биз көбүрөөк көңүл буруш керек. Биз кимге турмушка берип атабыз? Өтө чоң маселе. Кыз маселе турмушка чыкты деген сөз, кандай эле мисалы стакан сынып кетсе, майдаланды, кайра чогулта албайсыз, ошондой эле маселе. Ушинте отуруп, Hazreti Zaynab радиаллаху анхадан рухсат сурайт. Айтса унчукпай коет, жылмайып коет. Унчукпай койсо анын ыраазычылыгы. Абу Талип өзүнүн абасы, баккан атасы менен кеңешип туруп анан кийин турмушка узатат. Zaynab radıyallahu anh Abul As ibn Rabi'nin turmuş nikesine ötedi. Анан ушинтип биринчи сыноо келет Zaynab энебиздин жашоосунда. Кайсыл сыноо? Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилип, пайгамбарыбыз исламдын чакырыгын баштайт. Исламды кабыл кылат. Zaynab энебиз күйөөсүнө келип айтат: "О Абул As, исламды кабыл кылыңыз, менин атам жаңы дин менен келди. Могу биз сийинип жүргөн тоо таштарды могу өзүбүз колубуз менен жасап алган кудайлар кудай эмес экен. Жараткан зат жападан жалгыз экен, ошого гана сыйыныш керек экенбиз, ошондон гана үмүт кылып, ошого гана таянып жашаш керек экенбиз. Ар кимге эле арзу муунубузду айта бербестен, Кудайга арзу муунубузду айтып үйрөнүш керек экенбиз, сөз ташый бербей Аллага айтыш керек экенбиз. Кудай деңиз, бактылуу болобуз, исламга келиңиз" деп өзүнүн Абул As жолдошун исламга чакырды. Десе айтты: "Мен кечирип кой, исламды кабыл кыла албаймын" деди. Пайгамбардын күйөө баласы. Кантип кабыл кылам? Досторумдун, жакындарымдын алдында кантип жүрөм? Атасынын динини таштап, аялынын динине кирип алыптыр деген сөзгө калайынбы? "Валакинна аззирини", бирок сен мага үзүр бер, сен мени түшүнүп койгон" дейт. Десе, Zaynab энебиз айтат: "Мен сизди түшүнбөсөм, ким башкасы түшүнөт?
деп ошонун динсиздигине ыраазы болуп, үй бүлөлүк баалуулукту сактап калыш үчүн сабыр менен ошо менен чогуу жашайт. Канча чогуу жашайт? Экинчи суноо келет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламда сахабаларга рухсат берилет Мединага хижрат кылып көчүп чыгып кеткенге. 13 жыл ортодон жашап өтөт. Пайгамбар болгонго чейин турмушка чыккан. Анан келип экинчи суноо, келип күйөөсүнө айтат: "Ай, исламды кабыл кылыңыз, мусулман болуңуз. Атамдар, мусулмандар баары чыгып кетип атат Меккени таштап." Десе дагы исламды кабыл кылбай коет. Дагы мажбур, бирок үй бүлө бузулбасын, балдарын жетим жесир калбасын деп чыдап, ошол капырдын капырлыгына Меккедеги жашоо оюнчук болгон эмес туугандар. Меккеде мусулмандын жашоосу өзгөчө, мусулмандар таштап чыгып кеткенден кийинки жашоо жеңил эмес эле. Өзгөчө пайгамбарыбыздын жакындарына. Зайнаб радиаллаху анха ошо кыйынчылыктын баарына чыдап туруп калган кайра Меккедечи. Ошо күйөөсүнүн иманына келип калат бекен, Кудайды танып калат бекен, арагын таштайт бекен, бузукулугун таштайт бекен, чекеге бир намаз окуп, чекеси бир сеждеге тийип калат бекен, акыретте бейиште чогуу болуп калат экенбизби деген үмүттө сабыр кылып чыдап, исламдын баалуулугун үй бүлөмө алып келем деп, мээнет кылам деп ошо жерде калган. Үчүнчү сыноо келген. 2 жыл өткөндөн кийин Бадыр деген казак болгон, мусулман менен капырлардын ортодогу беттешүү. Мухаммад алейхиссалам мусулмандар тарапта, күйөө баласы Абул Ас душмандар тарапта беттешип экөө чыгып калат. Пайгамбарыбыз билбейт, Зайнап энебиз Меккеде билет. Кудай Тааламдан дуа кылат: "Я Алла, ал жакта менин жетим калышым, бул тарапта балдарымдын жетим калышы, атамда жеңиш берген күйөөмдү тирүү алып келгин" деп Аллах Тааладан дуа кылат. Бадырда билесиздер, мусулмандар уткан, туткундар колго түшкөн. Исламдын башында экономиканы күчөйтүү үчүн келге түшкөн туткундарды кун менен азат кылып алганга рухсат болчу. Кийин токтогон бул. Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам туткундарды азат кылып атат. Байлык келет туткундар туугандар жагынан. Анан ошого карап туруп, ылайык келген болсо азат кылат. Анан карап атса бир маалда бир нерсени көрүп калды да. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам чыныгы адам болгон, чыныгы калыс адам болгон, сүйүүсүндө, достугунда, үй бүлө маселеде таза тунук адам эле да. Көз боюмачу эмес эле, жаным каным жалгызым деп чыгып алып турандан кийин сыртка чыгып алып башка менен андай кетпейт эле да. Таза адам болгон, таза сүйүү, ошо таза мамилени үйрөнгөн, тарбиятын алган Зайнап энебиз деле өзүнүн сүйүүсүндө таза эле да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам согуштан кийин мамлекеттик маселени чечип атып карап туруп айтты: "Валлахи хада экту Хадижа" деди да. Аллага касам ичем деди. Мончокту алып чыгып туруп ошончо байлыктын арасынан. Бул сүйгө менин сүйүктүм Хадижанын мончогуга бул деди да. Канча жыл арадан өтүп кеткен. Бүгүнкү күндө эркектер даже силердин канча жолуңар бар, эмне бар, нени жакшы көрөсүң, канткенде көңүлүң көтөрөт, канткенде көңүлүң түшөт, эч нерсе менен кызыл. Сүйүүнүн калыстыгы, адам бирдекени сүйсө анын бардык нерсеси менен чогуу сүйөт. Жакшы көргөн машинасын аны деталына чейин билет, эмне бар, кандай бар, баарын билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат эле: "Инни рузикту хубба Хадижа", мен Хадижага болгон сүйүү, мухаббат Аллах тараптан мага рызкы болуп берилген деп сыймыктанып айтат эле. Мен ушундай деңгээлде жакшы көргөм Хадижаны депчи. Калыс болгон. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир аялга үйлөнгөн, калгандарга үйлөндүрүлгөн. Бунун айырмасы бар. Хадижа энебизге үйлөнгөн, үстүнө алган эмес, жалгыз жашаган, өзү үйлөнгөнгө. Калгандарга вахий аркылуу үйлөндүрүлгөн. Аны уламалар эки себебин айтат. Биринчи, таблигут дин, динди жеткириш үчүн. Экинчиси, пайгамбардын пайгамбарлыгын көрсөтүп, муъжиза, бир түндө 9 аялны кыдыруу, муъжизаны көрсөтүш үчүн, чтоб Алла тараптан кубатталып тургандыгын. Хадижа радиаллаху өзгөчө жакшы көргөн. Мисалы 61 жашында Меккеге келет. Көчүп кеткенден кийин 8 жыл өткөндөн кийин Меккеге кайтып келген. Меккени колго алышкан. Келгенден кийин келсе, алыстан бир аз бек күн өтөт. Алыстан караса бир апа келатат да. Пайгамбар өзү деле улгайып калган, 2 жыл эле жашоосу калган, 61 жашта. Анан фавасаба илайха, ага чуркап барды дейт пайгамбарыбызчы. Чуркап барып үстүндөгү кийимини чечип жерге төшөйт. Келип олтуруңуз дейт, олтургузат. Олтургузуп алып аябай жылуу сүйлөшөт. Бул жактан Айшени өзгөрүп калат. Айшени өзгөрүп калып, табияттагы нерсе, кызганыч, сиренаны күйгүзүп, кызылды жандырып коюп алып, түйүлдөткөн боюнча пайгамбарга чуркап барат. Алды барып айтат: "О Алланын элчиси, ким бул кемпир?" дейт, жөн сүйлөбөйчү. "Ман хадихил ажуз?"
Бул кемпир ким дейт, ким менен сүйлөштүңүз сиз дейт да. Десе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшенебиз кыз болгон, жаш болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, коркпостон, калыс адам да. Айтат, бул дейт менин Хадижанын аялымдын Меккеде да. Меккеде кайтыш болгон. Хадижанын курбуларынан дейт. Десе дагы кызганыч күчөйүп кетип, бетин айтканына чыдабай, эмне сүйлөшүп аттыңар эле дейт. Десе айтат, күннө натазакар ан аями Хадижа. Хадижа менен болгон күндөрдү эстеп аттык деп пайгамбар дагы откуп, дагы май чачат. Десе ошодон чыдабай кетип, Хадижа, авалайса лака ниса илла Хадижа, валлахи кад абдана лака Аллаху хайран минха. Хадижа эле дей бересизби? Хадижа эле дей бересизби? Сиздин эмне Хадижадан башка аялыңыз жокпу? Аллага касам ичем, андан жакшырагын сизге алмаштырып берген дейт да. Жаш, башка жакшырагын алмаштырып берген дейт. Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүзүндө ушундай бир ачуу пайда болот. Айшенебиз айтат, пайгамбар жүзүн көрүп туруп мен ниет кылдым, ушул ачуулук кетсин, экинчи Хадижа туурасында мен сөз көтөрбөймүн деди да. Ушундай ачууланып карап туруп айтты. Валлахи ма абдаланаллаху ли хайран минха. Аллах Таала мага Хадижадан жакшысыны алмаштырып берген эмес. 3 жолу касам ичип туруп айтты да. Жакшысыны берген эмес деди. Хия аманат би ид кафария биан нас. Адамдардын баары мага капыр болуп турган учурда ал мага ыйман келтирген аял деди. Ва аватни ва насаратни ид харраманиян нас. Адамдардын баары түтүп койгон учурда мага баш калкала берип, мага байлыгы менен, жаны менен, баары менен жардам берген аял ал Хадижа деди. Ва разакани Аллаху минха бил абна. Аллах Таала мага ал аркылуу уул кыздарды берген. Кайсын айтып атасың, жакшырагын алмаштырып койгон деп деди да. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyuda kalıs bolcu da. Uşul жерде урматтуу тургандар, birinci İslamga kelgen, İslam tarixinde bu ayal zatı Хадижа энебиз. Birinci beştiksin деп айтылган Хадижа энебиz. Birinci İslamda Peygamberimiz janazасын окуп, ага кечирим дуасын берип, кабырга койгон Хадижа энебиz ayal zatı. Birinci vahiy түшкөн Хадижа энебиz. Birinci davat kılgan Хадижа энебиz. Birinci mecit, merkez, medrese bolgon Хадижа энебиздин үйү. Birinci İslamga сапталган байлык Хадижа энебиz ayal zatынын байлыгы. Suda dağı, kurmakta dağı şehit bolgon din üçün can bergen ayalдар. Sumayya radıyallahu anha Yasir'din ayalı, Ummu Ammar radıyallahu anha kemede suda ketip atıp, birinci ayalдар din üçün şehit bolgon. İslamdın kança bağlılıkları bolgon bolsa, oşolordun barında birinci tizmede ayal turat. Birinci tizmede ayal turat. Allah ümmetni oңдош üçün, коомчулукту oңдош üçün birinci ayalдарды dinge alıp kelgen. Birinci ayallardan kızmat algan. Ayallardan başlagan 10 adamga Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beştiksingер деп kuş kabarın berse жерде basıp жүрген adamga 20 ayalga aytkan sizler beştiksingер деп. Cebrail perişte geldi. Ya Muhammed inna salam yuqri'ika salam ve balligh Khadija binhu salam. O Muhammed, çındığında Allah sağa özünün tınçtığını salamını jönötүп атат. Birinci salam Peygamberimizga kelgen. Jana siz jetkiriп koyunuz ayalınız Хадижага Allah özü salam aytып атат ага dedi. Elestetseniz Allah salam aytып атат. Тирүү адамга, аялга, эркек эмес, салам айтылган эмес башкаларга. Пайгамбар алейхиссалам сүйүнүп келип айтты: "Я Хадижа, инна салам юqri'iki salam." O Хадижа, тынчтыктын эси болгон Allah сага саламын айтып атат. Dese Peygamber Хадижаны suyunup ketip, Allahu salam, minhu salam, ve ileyhi yarci'u salam, aleyke ve aleyhi salam deb salamga gayra жооп alып atat, aleyke alып atat. Birinci ayal zatı da. Emne üçün? Allah Teala hakim zat. Çeksiz danışmandуулуктун ээси. Fi'lul hakim la yakhlu anil hikma. Danışmandın kıymal hareketi hiç kaçan danışmandуулуктан boş bolboyt. Bir savaktan, bir özgöçödön, bir nuktadan boş emez, kıldattуулуктан boş emez. Emne üçün ayallarda Allah birinci dinge alıp geldi, kızmatga alıp geldi degen çoğun суроо пайда болот. Kur'an-ı Kerim'de karay turgan bolsok, Allah Teala kanday ayallarga muamele kılgan bolsa, erkeklerge anday dengelde muamele kılgan emez. Ayallarga özgöçe muamele kılgan. Ayallar tuurasında fala takhda'na bil qawl fayatma'a allazi fi qalbihi marad. Peygamberimizin jubaylarına, ayallarından sahabalar gelip masele surayt bolчу. Hazreti Ömer'din bekemdegi oşon oyga jaraşa ayat perdenin aragынан gelip suraşat ele. Oşondo Peygamberimizin ayalları maselege жооп берет ele.
Себеби пайгамбардын аялдары акыйдада биздин энебиз болуп эсептелет. Эне катары каралат. Нике жүрбөйт. Ошоголорго айтып атат. Бул үммөттүн эң ыймандуу болгон аялдарга Алла айтып атат: "Фала тахдана бил каул", сөз сүйлөгөндө сөзүңөрдү жумшартып сүйлөбөгүлө деп атат. Тонуңарды жат эркектерге жумшартпагыла деп атат. Жат аялдар эркекке салам берсе алек алыш важип эмес, алек албайт, унчукпай өтүп кете бересиң. Эркектер аялдарга жат эркек жат аялга салам берсе алек албайт, унчукпай өтүп кете берет. Сүйлөгөнгө уруксат жат эркектерге зарылчылык учурда гана, зарылчылыктын өзүнүн ченеми менен чектелет. Соода кылыш керек болуп калдыбы? Кандайсыз байке, жакшысызбы, жакшы турасызбы? Ал сөз арам, андай сөз сүйлөнбөйт. Сүйлөйсү эмне деп зарылчылыкка жараша гана, бул канча ороюраак. Бул канчага беребиз эмес. Бул канча. Мынча. Түшүргүңүз келип атабы, бесем түшпөйсүзбү? Орой үн менен, орой тон менен. Жок деди, алдыңыз кетти, рахмат дагы жок, унчукпай кетесиз. Рахмат ал жерде менталитет эмес, ал жерден маданият эмес рахмат айтуу. Рахмат айтасыз, күйөөңүзгө айтыңыз рахмат айта алсаңыз. Ата энеңизге айтыңыз рахматты. Эже сиңдиңизге айтыңыз рахматты. Мугалимиңизге айтыңыз рахматты. Рахмат жат эркекке айтылынбайт. Фала тахдана бил каул. Сүйлөгөндө үнүңөрдү, тонуңарды жумшартпагыла. Фаятба аллади фи калбихи марад. Жүрөгүндө оорусу бар эркектер сөзүңөрдөн үмүт пайда болуп калбасын. Ою бузулуп калбасын. Кимге айтып атат? Бул үммөттүн эң ыймандуу болгон пайгамбардын аялдарына. Ким угуп атат? Кимдин жүрөгү оорулуу болуп калат деп атат? Бул үммөттүн эң ыймандуу болгон сахабалар угуп атат анычы. А башка эркектерчи сахабадан башкалар? Башка жерде Аллах Таала айтат: "Вал ядрибна би хумурихинна ала жуюбихинна". Аялдар өздөрүнүн жолуктарыны көкүрөктөрүнүн үстүлөрүнө салынышсын. Алланын Куранындагы көрсөтмөсү чупа-чупс болуп бияка киргизип албастан, өзүнүн дагы чырайыны жолук аркылуу кайра көргөзбөстөн, жолук салганда өзүнүн көкүрөктөрүнүн үстүнөн жолуктарды салып жүрүшсүн деген Алланын көрсөтмөсү. Жөн эле жолукчан туруп койгондун өзү фитна деген уламалар. Эч бир эркек жок, эч ким жок, жалгыз өзү чыгып койсо эле көз менен башталып, аврат менен бүтүшү мүмкүн. Bir аялдын динде болуп, Кудайды таанып, ыймандуу, уяттуу, жөнөкөй болуп калганы, алымдар айткан 70 эркек оолияларга караганда пайдасы көбүрөөк деген. Bir аялдын уятсыз, ыплас, жөнөкөйсүздүк, ысырапкер, модакор болуп калганы 70 шайтандын кылган кылыгынан кесепеттүүрөөк деген. Аял заты өтө кадыр бартуу адамсыздар. Дүйнө ахирет биздин бактылуулугу сиздердин колуңуздарда. Келечектеги муун сиздердин колуңуздарда. Кыяматка чейин келе турган адамдар сиздердин колуңуздарда. Бир эле муун эгерде аял өзүнүн максатыны түшүнүп туруп, жашоого келген өзүнүн ролуну таза тунук аткарып кете турган болсо, келечек жыргап эле калды деген сөз. Келечектеги президенттер, келечектеги эл башкаруучулар, келечектеги ишкерлер, келечектеги молдолор, келечектеги окутуучулар, врачтар, докторлор бардыгы сиздердин колуңуздардан чыгат. Эненин кучагы медресе эмес, балким эненин берип жаткан сүтү бул медресе дейт уламалар. Сүт бул жөн эле тамак эмес, сүт бул сыпат. Энеде кандай сыпат болсо, жөндөн болсо, ошол сүт аркылуу балага өтүп баштайт. Бир жолу бир чет мамлекетте жүрсөк, бир чоң алым келип калды. Анан сөздөн сөз чыгып калды, аксакал киши суроо берип калды мажмага. Айткылачы деди. Эмне себептен аялдардын боюна бүткөндө үзүрү келбей калат? Биринчи суроо. Экинчи суроо, баланын тарбияты качан башталат? Качан бала түзмө-түз чөйрөдөн таасирленип, тарбия алынып баштайт? Деген суроо узатты. Ар ким ар кандай жооп берди. Акырында өзү жооп берип атат. Баланын тарбиятты кабыл алып, сырткы чөйрө жакшы жамандан калыптанып баштаганы бул эненин курсагына бүткөндөн баштап түйүлдүк кезинен башталат деди. А эмне үчүн эне боюна бүткөндө аял заты үзүрү келбей калат? Үзүрү келсе намаз окубайт, Куран окубайт, нурлуу иштерди кылбай калат. Ошол себептен баланын тарбиятынан кемчилик келип калбасын деп Кудай Таалам ушул ыкманы коюп койгон дейт. Аял заты амалды кыла берсин, амалдын таасири баласына тие берсин. Келечекте жакшы адам тарбиялана берсин. А бузукулук болсо, бузукулук азыр эми илимпоздор айтып баштады. Дүйнөлүк илимпоздор боюна бүткөндөн кийин анын айлана чөйрөсүндө бузукулук болбосун, ыр болбосун, уруш жаңжал болбосун, таасир алат деп ислам дини мурдатан эле айтып койгон.
Абдулкадир Жилани рахимахулла төрөлгөндө тили Кур'ан менен түшкөн. Бир канча пара Кур'анды жатка окуп түшкөн. Тили чыкканда Кур'ан окуп баштаган. Тунук, таза. Каяктан бул Кур'ан жаттап алды десе, энеси, апасы. Өтө берекелүү аялдардан эле, Кур'анды жатка билет эле, басса турса боюна көтөрүп жүргөндө Кур'анды дайым окуй берчүкен да, жатка. Ошол окуй берген Кур'ан кулагына угулуп, сиңип, тили чыкканга чейин дагы окуй берген, тили чыкканда эле Кур'ан менен тили чыккан да. Кур'анды жатка окуп чыккан. Ошондон аял затын урматтуу туугандар, Аллах субханаху ва таала өтө бийик, өтө кадырлуу, өтө улуу даражада Аллах таала жараткан. Ислам аялдын кадырын көтөргөн, кадырын өз ордуна койгон. Мисалы өткөндө бир китептен окуп калдым, баланын төрөлүшү неамат, кыздын төрөлүшү рахмат дейт. Сөздү кара. Неамат деген эмне? Алланын белеги. Жакшы кылсаң сооп, жаман кылсаң кыяматта сурак. Бир неаматка сурак бар. Көз неамат, бул рахмат эмес, неамат. Алланын мээрими эмес, Алланын белеги бул. Буга сурак бар. Бала бул неамат дейт. Кыз төрөлсөчү, анда рахмат, Алланын мээрими келди дейт. Бул мээрим дейт. Ата эненин колунда турса, жакшылап тарбияласа, бейиштин билети колуна түштү. Турмушка чыга турган болсо, күйөөсүнүн иманын толуктады. Канча тирүү жүрсө, анын кадамасында бейиштин эшиги турат. Турушу рахмат, мээрим. Аял заты мээримдүүлүк дейт. Бир казы айтат, мен жашоомдо дейт өтө көп атасына, ата энеси нааразы болгон балдарды көрдүм дейт. Ак деп коет го. Ата энеси баласын ак кылып ийген да. Каргыш дуасын берип берген, кечип берген, балам эмессиң депчи. Ошондойлорду өтө көп көрдүм дейт. Сотто өзү, казы. Бирок бир дагы кызыны кечип берген ата энени көргөн жокмун дейт да. Кызды Аллах таала ошондой бир өзгөчө сыпат менен жаратат экен да. Аял затында өзгөчө сыпат бар экен. Өзгөчө мээримдүүлүк бар экен. Бирок айтат, мен дейт, кызым бар эле дейт. Кызым менен тамактанып отурган учурда кичинекей кезинде. Эмнен эле кызым дастуркондон алса, ошону мен оозума салат эле дейт да. Сиз ата сиз жеңиз депчи. Анан ал бойго жетти, турмушка узаттым. Анан балам менен отуруп калдым дастурконго. Балам менен отура турган болуп калдым. Балам болсо дейт, мен көрүп эмнени жейин десем, ошону алат да өзүнүн оозуна салып коет дейт. Эркектин табияты. Аял затын Аллах таала мээримдүүлүк кылып жараткан да. Өзгөчө кылып жараткан. Эркекте жок өзгөчө сыпаттар бар. Аял өтө илах болот, эркекте андай жөндөм жок. Аял өтө көп сүйлөй турган күч бар. Эркекте андай сөз жок. Андай сүйлөй албайсың. Аялдардын скоросу бир 30-50 чейин скоросу көтөрүлөт, салып кете берет сүйлөгөндечи. Эркекти көп болсо 4-ке 5-ке барат. Урушуп кеткенде, айтышып кеткенде ал 1-ге салса, сен 1-ге саласың, 2-ге салса 2-ге саласың. 3-ке салсаң, ал 3-ке салат, 4-ке салсаң 4-ке салат. Анан карасаң уже 5-ке чыгып кетти, 6-га чыгып кетти, сенде ал скорость жок. Сенин скоростуң бул жактан чогулат. Болду деп атам деп. Анан башка жактан чыгат. Аял затына тил күчүн берген. Мутакаллим сыпат деп коет. Сүйлөө жөндөмү бар. Эркектерде андай деңгээлде эмес. Аял затына ойлоно турган пикир жөндөм берген. Эркектерде андай жөндөм жок. Эркектер мындай, мисалы өткөндө бир профессордун отуруп калсак айтып атат. Мээлердин түзүлүшү боюнчачы. Эркектердин түзүлүшү квадратный болот дейт. Мындай, мээнин түзүлүшү. Сиз баягы мээ тамырларычы, аялдыкы мындай кеткен дейт. Многофункциональный, мындай кетет экен да. Эркектики дегени баягы бир декен ойлонсо, бир нерсеге эле подключение болот экен да, болду, башка нерсеге кошула албайт экен да. Бир нерсени ойлонот экен, ошого мындай токтоо болот экен да эркек. Аял киши бир учурда бир канча нерсени кошо алат экен өзүнө. Бир учурда буну окуп атат, кызын угуп атат, жумушун дагы бирдеке кылып атат, көп нерсени бир учурга кошула алат экен. Менин түзүлүш тартиби ошондой экен. Анан кызыгы дейт, эркектин мээсинде баягы 4 да коробкалар. Ошолордун бир коробкасы бар дейт. Ага түшүп калганда эчтекен ойлонбой калат экен эркек кишичи. Эч нерсени ойлонбойт да. Отуруп, шинтип отура берет экен. Ай, болбойсуңбу? Не кылдасың? Мен жөн отурамбыз, отурчу деп кой. Бош, ме бошта, эч нерсе бошта жок. Жөн эле турат, мынтал балконго чыгып алып, эчтеке жок. Аял затында ошондой коробка жок экен мээдечи.
Дайыма пикир экен, ойлонот. Кандай кылам, не болот, кандай болот, каяка кетти, качан келет. Дайыма ойлоно берет экен аял затычы. Дайыма ойлоно турган жөндөм да. Окуяны бүтүрүп коелу. Күйөөсүнө чыдады. Кайра келди, туткундан кийин келди. 4-нчи кыйынчылык келди. Кандай кыйынчылык? Ортодо эми нике жок. Алла тараптан аят түшүп турган, дин толукталып турган. Капырлар менен мусулмандардын, момундардын, ыймандуулардын ортосунда нике жок. Мединада китеп элдери бар эле, Яхуд, Насара деп коет, жөөт христиандар бар болчу. Алар менен исламдын башында никелесе болот эле. Бирок Мекке туңгуюк дагы болгон караңгылык эле. Аларда бир дагы дин жок, өз ою менен кетип аткан адамдар эле. Мындайча меккеликтер менен мусулмандардын никеси такыр жүрбөйт болчу. Ортодо нике жок. Абул Ас менен Зайнап энесинин ортосунда никеси жок да. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул аят түшкөндө орундалыш керек. Биринчи пайгамбарыбыздын үй бүлөсүндө, Зайнап энебиздин үй бүлөсүндө орундалыш керек. Зайнап энебизге кабар жетти. Зайнап энебиз күйөөсүнө айтты: "Болду, бүгүнкү күндөн кийин биздин никебиз жок, чогуу жашай албайбыз" деди. Исламды кабыл кылыңыз, болбосо жок, жол жок. Десе дагы исламды кабыл кылбай койду. Анан мажбур болуп Меккеден Мединага жалгыз анан көчүп келди Зайнап энебиз. Келгенден кийин ыйлап пайгамбар алейхиссалам алдына кирип келди, пайгамбар тосуп алды. Сахабаларга кабар жетти. Чоң мүмкүнчүлүк пайгамбарыбызга күйөө бала болуп калуу мүмкүнчүлүгү. Пайгамбарыбыздын урпагынын улануусуна себеп болуп калуу мүмкүнчүлүгү. Сахабалар артынан арты не болду? Жуучулукка келип баштады. Бирок Зайнап энебиз сүйүүсүндө калыс эле, үй бүлөнүшүнө жакшы көрөт эле, аларга жакшылык каалайт эле, бирине да ыраазычылык берген эмес. 1 жыл өтөт, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл бирине дагы өзүнүн көңүлүн берген эмес. Анан 6-чы жыл отурганда багымдаттан кийин алыстан бирөөнүн караны көрүнөт. Жакындап келип караса Абул Ас ибн Раби' пайгамбардын алдына келип атат. Күйөө баласы, мурдакы. Келип пайгамбардын алдына отурду. Отуруп туруп айтты: "Ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака Мухаммадан абдуху ва расулу". Ошодон иман келтирип, Аллага таанып, иманга келди. Пайгамбар сүйүнүп кетти. Зайнапты чакырды, чакырып экөөнү чогуу жашаттырды. Бирок бир аз эле күндөр өткөн, айга жеткен эмес. Күндөр өтүп Зайнап энебиз дүйнөдөн өтүп кеткен. Анан Пайгамбар саллаллаху көп оорчулук көргөн, балдарын, кыздарын жаназасын окуган. Жаназасын окуп, кайра көмүп, жерге берип, кайра кайтып келатса, Абул Ас ибн Раби' жолдо ыйлап отурат. Пайгамбарыбыз келип колуну сынып учурашайын десе, тура калып эки колунан бекем кысып туруп айтат: "Я Расулаллах, ла утиқул хаята ба'да вафати Зайнап". О Аллахтын элчиси, Зайнаптын өлгөндөн кийинки жашоого менин күчүм жетпейт дейт. Мындан кийин менин жашоо кызыкчылыгым жок, менин жашагым келбейт дейт. Бүгүнкү күндө туугандар, диндин жоктугунун себебинен, жашообуздун максатын алып келбегендик себептен, ар ким өз напсы каалоо менен жашай бергендиктен ансыз жашайм эмес, ортодо көргүн келбей калган да. Бир дастургоңдо отургуң келбейт күйөөңдө. Жада калса балаңан наразысың да, балаңды көргүң келбейт да. Ата-энеңден наразысың, ата-энеңди көргүң келбей калган деңгээлде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосуну карасаңыз, мусулмандарды карасаңыз, достор кандай достор эле, кошуналар кандай кошуналар эле. Үй бүлө кандай деңгээлдеги бекем, чындаштай үй бүлө болчу, акыйкаттагы үй бүлө болчу. Эмне үчүн? Себеби алардын жашоосунда иман жана амалы бар эле. Таза жашашат эле. Шекке салбайт эле. Башка жашоо, таза жашоо болчу алардын жашоосучу. Ошондон иншалла баардыгыбыз аракет кылалы, жашообузду динге алып келели иншалла. Сабырдуулук менен, кечиримдүүлүк менен, берешендик менен, жумшак мүнөз менен баардыгын иншалла жеңип өтөлү. Кудайым буйрса Аллах Таала сиз менен биз үчүн түбөлүктүү жаннат, бейишти жараткан. Кээ бир адамдардын бейишке кирүүсүнө күйөөлөрү себеп болот. Ошонун катуулугу, динсиздиги, түшүнбөй аткандыгы, туура эмес мамилеси, кээде келининин мамилеси, кээде кайната кайнененин мамилеси. Ошолорго сабыр кылып алтыруу бейишке жетесиз. Дүйнө ошондой, сабыр кылыш керек. Шүгүр дагы кылыш керек. Ошо менен сиз менен биз баардык бактылыкка жетишебиз иншалла.